Урматтуу Россия Федерациясынын аймагында жашап эмгектенип жаткан мекендештер. Акыркы күндөрү Россия Федерациясынын аймагында мекендештерибиз курьер кызматында иштеп, баңгизаттын мыйзамсыз ташууга көмөктөш болуп калган учурлар көп катталууда. Ошондуктан төмөндөгүлөргө көңүл бурууга чакырабыз. Мыйзамсыз буюмдарды ташууда буйрутма берүүчү тараптын буйругу менен белгиленген жерден мыйзамсыз заттарды алып, белгисиз кабыл алуучуга, тактап айтканда жашыруун жайларга коюп кетүү болуп саналат. Бул кызмат Telegram жана Гидро сайты аркылуу жүргүзүлөт. Ал эми официалдуу курьерлик кызмат жумуш берүүчүдөн буюмду алып, белгилүү кабыл алуучуга жеткирип берүү болуп саналат. Жана бул кызмат тиркеме аркылуу ачык айкын жүргүзүлөт. Бирок тилекке каршы биздин кээ бир мекендештер оңой жана тез аранын ичинде чоң акча табууну көздөп, мыйзамсыз заттарды, буюмдарды ташып жатышат. Курьерлик кызматка жамынып, баңгизаттын мыйзамсыз жеткирүү менен алектенген жарандар. Бул кооптуу ишти бир же эки жолу аткарып, мени кармаса мен курьермин деп кутулам. Же мени эч ким байкабаса, иштин жагдайларын билбесе кайра аткарсам болот деген кыска түшүнүктөн алыс болуш керек. Себеби алыста үмүт артып жол карап күткөн ата-эненин, бир туугандардын көз жашы да жардам бере албайт. Ал эми бул кылмыш үчүн Россия Федерациясынын мыйзамдарынын негизинде 20 жылга чейинки эркинен ажыратуу жазасы каралган. Мыйзамсыз жана өмүрүңүз үчүн кооптуу ишти жасаардан мурда терең ойлонуңуз, урматтуу мекендештер.